үй бүлө ураган учурда үй бүлөдө сөзсүз түрдө же 1, же 2, же 3 бала арка келген болот. Ал 3 баланын тагдыры ушунчалык талкаланат, же ал барып энесин карманып, энесин колдой албайт, же атасын келип, атасын колдой албайт. Орто жолдо калат дагы арсар адамга айланат. Бул эртеңки күнү үй бүлө коргоо эмес, мекенди коргоого жараксыз адамдар пайда болот. Мына ошондуктан бул үй бүлөнүн бир үй бүлөнүн бузулуусу менен бул бүт аалам бузулуп атат. Бир үй бүлөнүн бузулуусу менен бул биздин мамлекеттин эртеңки коркунучу түптөлүп атат. Мына ошондуктан бүгүнкү күндөгү биз эң бир негизги токтоло турган маселе. Албетте мунун себептери көп. Токтолсок мунун социалдык маселе көйгөйлөрү бар, экономикалык көйгөйлөрү бар, же болбосо ар кандай бир өзүбүздүн кээ бирки улуттук дагы кээ бирки бир жөрөлгөлүк бир ырым-жырымдардын аркасынан келген себептери бар. Устаз Жора айтып өттү, кээ бирлерин киришип кеткен жактары бар. Мисалы үчүн кайнене дегенде статусту үйдү көтөрүп салганбыз дагы, келин дегенде анын статусун эмне кылып салганбыз, түшүрүп салганбыз. Бирок анан чындап эле салтыбыздагы ордуна алып келсек, ал кайра бекемделиш керек эле. Аны биз чересчур бул жагын көтөрүп, экинчи жагын эмне кылып салганбыз, түшүрүп салганбыз. Бирок биз айтып аткан маселеде көйгөй баш кошуп аткан жаштардагы болгон укук милдеттерди тааныбагандыгы. Эң негизги себеп ушул. Эгерде ар ким өзүнүн жоопкерчилигин тартып, аял дагы, эркек дагы өзүнүн укук чектерин таанып, өзүнүн милдеттерин моюндап бул кадамга барса, бул кескин жок эсеге айлана турган маселе. Бүгүнкү күндө тажрыйба катар Малайзияда ушул ишке ашып келаткан иштердин бири, Индонезияда да. Ар бир үй бүлө кура турган жаштар үчүн атайын окуу борборлор ачылган. Атайын ошол жерде даярдыктан өтөт. 3 айлык, 4 айлык, жарым жылга чейин кимдин күчү жетсе. Бирок мына ошондой даярдыктан өткөн жаштардын үй бүлөлүк ыдыроосунда 0,1% көрсөтөт да, көрсөткүч. Бул эң бул өтө чоң көрсөткүч. Эмне үчүн дегенде, бүгүнкү күндө караңыз. Жөнөкөй мектепке кирип 1-классты окуу бул жөнөкөй сыноо, туурабы? А бирок сиз 1-класска барганга чейин баланы эмне деп коет, баягы подготовительный курс деп, даярдоо курсу деп коебуз. Даярдоо курсуна баланы киргизип туруп 1-класска киргизсек, балабыз кандай өтөт? Сонун тамгаларды үйлөнгөн, себедегенде ал моюнуна жүктөлгөн милдетти, моюнуна алган тапшырманы, ал эмне кылыш керек экендигин билгендиктен, ал 1-класстын баласы үчүн бул эмне? Бир жеңиш алып келет. Эгерде 1-класстын баласы үчүн жеңиш алып келген нерсе бул даярдык болгон болсо, анда чоң мамлекеттин пайдаланып түзүп аткан үй бүлө үчүн даярдык көрүү эмне? Бул мамлекетти тургузуунун даярдыгы. Мына ошондуктан ушул нерсени жалпы коомчулуктун назарына дагы бул талкуу катары, сунуш катары, ошол эле учурда бир пикир катары, же коомдук пикирди жаратуу катары биз ушул нерсени таштап өтөт элек.